Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз мына ошол имам Захабидин Кабаир аттуу китебинен сабагыбызды улайбыз. Бүгүнкү темабыз чындыгында баягы адамдын жашоосуна өтө зыян берген, эң алгач эле аны ичкенден кийин анын акылын алган, андан кийин кыймыл аракетинде туура эмес иштерди жасаткан, бардык жамандыктын башаты болгон, баягы уммул хабаис деп коет экен. Ошол бардык жамандыктын энеси, башаты деп коет экен. Бул мына ошол арак жөнүндө болмокчу. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсун мин амалиш шайтан фажтанибуху лааллакум туфлихун." Мына ушул жерде Аллах субханаху ва таала имандууларга кайрылып айтып атат: "О имандуулар, чындыгында арак, кумар, төлгө салуу маселелери бардыгы бул шайтандын амалдарынан нажасат, жаман иштер. Ошондон бул нерседен силер сактангыла, ошондо гана ийгиликке жетесиңер" дейт. Демек, бул арам иштерден дайыма мусулман адам сактаныш керек экен. Ушул аяттын уламдысында айтат: "Иннама юриду шайтану ан юқиа байнакумул адавата вал багдаа фил хамри" дейт. "Вал майсири" дейт. Чындыгында шайтан силердин араңарыга душмандыкты, кастыкты жек көрүүнү салат дейт. Мисалы ошол кумар ойногондо жана арак ичкенде дейт. "Ва ясуддакум ан зикриллахи ва анис сола", силерди намаздан тыят, Алла тааланы зикир кылуудан тыят. "Фахал антум мунтахун", эмне тыйылбайсыңарбы? Тыйылгыла бул иштен деп атат да. Мына ошондуктан арак шариятыбызда арам деп эсептелинет. Аны ичүү арам, пайгамбарыбыз хадистеринде дагы келет, аны саткан арам, ташыган арам, жасаган арам деп. Мына ошондуктан эң чоң күнөөлөрдүн катарына кирип калат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Ман тарака салата сукран вахидатан" дейт. Арак ичип, мас болуп алып бир намазды таштаган болсо дейт, бул дүйнөдө ал адамга берилген колундагы нерсеси жок болуп кеткен сыяктуу болуп калат дейт. Андан береке дагы, кут дагы, бардык нерсе кетет дейт. "Ваман тарака салата арба маррати сукран" дейт. Ким мас болуп алып, арак ичип алып 4 намазды таштаган болсо, Аллаху субханаху ва таала ал адамды тозокто, баягы пайгамбардын хадисинде келет, тийнатыл хибал менен баягы ичирет дейт да, ошондой нерсени ичирет дейт. Ошондо сахабалар сурайт: "Бу тийнатыл хибал деген эмне?" "О Алланын элчиси" дегенде, ошол тозоктогу адамдардын калдыгы, теринен, ириңинен болгон калдыктарды мына ошол арак ичкен адам ал дүйнөдө ичет экен. Ушул эле мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка хадисинде айтат: "Куллу мускерин харамын", бардык мас кылуучу нерселер арам дейт. Бул арак же дагы башка вино болобу, же самогонбу, же башка нерсеби, деги эле мас кыла турган нерсе. Ал наша болобу, бардык адамдын акылын урдап, акылын жабып, мас кыла турган нерселердин баарын пайгамбарыбыз арам дейт. Инналлах азза ва жалла, Аллаху субханаху ва таала вада кылды дейт да. "Лиман шарибал мускара ан юсқияху мин тинатил хибал". Бул хадисте да ошондой айтат. Алла таала өзү сөз берди, вада кылды. Ким арак ичкен болсо, ал тозоктогу түшкөн адамдардын терисинен, алардан чыккан ириңден, кандардан пайда болгон калдыктарын мына ошол адамга ичирет дейт да. Ал эми бул дүйнөдө деле анын даамы ачуу бир жаман нерсе, бирок кыяматтагысы андан да жаман болот экен. Мына ошондон ар бир мусулман адам мына ушул пайгамбарыбыздын хадистерин угуп, ага амал кылыш керек. Бул адамдын амалын бузуучу, адамды тозокко алып баруучу, үй бүлөнү ажыратуучу, кастыкты, душмандыкты салуучу башкалар менен болгон бардык нерсеге себеп болуп атат да. Бардык нерсеге себеп болуп атат. Пайгамбарыбыз айтат: арак дейт,
Arak, vino deyт. Бұл жерде ан-набиз деп келет. Шарабу мен ла юъмину биллахи вал йавмил ахир дейт. Аллаға ишенбеген, қияматқа ишенбегендердин иче турган нерсеси дейт да бұл. Бұл чыныгы мусулмандын иче турган суусундук эмес. Абдулла ибн Амр радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип баягы сөз берип атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардан ушундай сөз алып аларга дагы сүйлөп атканда айтып атат да, силер Аллаху субханаху ва таалага эч качан ширк келтирбегиле. Бирөөнүн жанын кыйбагыла, өлтүрбөгүлө. Зына кылбагыла, вала тасрику урулук кылбагыла. Андан кийин вала ташрибу мускиран, силер мас кылуучу нерселерди ичпегиле дейт. Демек, бұл хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге осият кылып атат. Мына ушул нерселердин бардыгы адамдын өзүнө, анын айланасына дагы зыян берет экен да. Мына ошондон пайгамбарыбыз мына ушул нерселерден сактангыла деп айтып атат. Абу Хурайра радиаллаху анху риваятталган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха харрамал хамра ва саманаха." Алла таала арактын акчасыны ва харрамал майтата ва саманаха, өлүмтүктү, өз абалы менен өлгөн жаныбарды, анын акчасыны, жана чочкону, анын акчасыны Алла таала арам кылды дейт да. Демек, бул нерселердин бардыгы арам деп эсептелинет дейт. Ал эми Ибн Умар радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ла'аналлаху хамра." Алла таала аракты, аны ичүүчүнү, бирөөгө куюп берүүчүнү, сатуучуну, сатып алуучуну, аны сыгуучуну, мисалы ошол аракты жасоочу деген маани, аны ташуучуну, мына ошолордун бардыгын Алла таала наалат кылды дейт да. Себеби арак ичкенде адам мас болуп, өзүнүн кыймыл аракетине, айткан сөзүнө маани берилбей калат экен да. Маани берилбей калып, анын үй бүлөсүнө, башкаларына зыян беригендиктен мына ушул арак шариятта не болуп атат? Арам болуп атат. Анткени пайгамбардын айткан сөзү бар: "Ла дарара ва ла дирара фил ислам." Исламда зыян берүү жок дейт да. Адам баласы өзүнө зыян бербеш керек, башкага зыян бербеш керек. Ал зыян кылса дагы зыян менен кайтарбаш керек деген маани. Мына ошондон адамдын нафсы, адамдын өзүнүн акылы өзүнө аманат. Мына ошол аманатты бул сакташ керек. Адам баласы өтө сактай турган 5 нерсе бар да, ошолордун бирөөсү бул адамдын акылы экен да. Ошол акылды сакташ үчүн, жашоодо туура пикир жүргүзүп, туура жашоо жүргүзүү үчүн, туура ойлонуу үчүн Алла таала мына ошол аракты эмне кылып атат? Арам кылып атат. Өзү хамыр деген сөз бул сатыр деген, жабуучу деген маани экен да, негизги лексикалык мааниси. Ал эмнени жаап калат десе, адамдын акылын жаап калат экен. Адам акылы иштебей калганда анан эмне деген сөзүн да билбей калат, бирөөгө зыян берет, бирөөдү сөгөт, бирөөгө жала жабып коет, аялына талак берип коет, үй бүлөсүнө дагы зыян берип коет, дегеле айланасынын бардыгына зыян да. Мына ошондон баягы пайгамбарыбыз арактан сактангыла деген мааниси ошол. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз айтат, бул арак жөнүндө да, арактын такыр дары эмес экендигинди айтат. Эми мисалы арам нерсе менен дарыланбайбыз деп айтабыз шариятта, бирок өзүнүн учурлары бар, бирок жөнөкөй учурда эч качан профилактика үчүн же дары экен деп биз такыр эмне колдонбошубуз керек аракты. Ошол арактын дары эмес экендигине пайгамбарыбыз айтып атат: "Иннаху лейса бидаваин лакиннаху даун." Аракта эч кандай шипа жок, бирок ал дарт дейт да. Тескерисинче адамга ооруну алып келет дейт. Ооруну алып келет дейт. Пайгамбарыбыздын башка бир хадисинде мындай айтылат: "Бардык мас кылуучу нерсе бул арам болот. Ал эми ким бул дүйнөдө аракты ичкен болсо, ал бул дүйнөдө аракты ичип, ошого берилип кеткен болсо, андан кийин ал адам бул дүйнөдө ал нерседен тооба кылбай өткөн болсо, кыяматта ал адам бейиштеги жакшы бир суусундуктар менен суугарылбайт дейт. Такыр эле дейт.
Андан кийин пайгамбарыбыз айтат: "Лиякунанна мин уммати аквамун ястахиллуна ал-хирра" дейт. Бул хадисте эмне дейт? Бир заман келет, менин үммөтүмдөн болгон кээ бир адамдар дейт, ушул нерселерди адал кылып алат өзүнө дейт. Биринчиси ал-хирра деген бул зыналык. Зынаны өздөрүнө адал кылып алат. Ал-харир жибекти өздөрүнө адал кылып алат. Аракты, оюн зоок, музыканы, мына ушул нерселерди өздөрүнө адал кылып алып, алар бир тоодун жанына барып алып дейт, ошол жерде ушундай арак ичип, оюн зоок ушундай кылып атканда, кой багып жүргөн, бул жерде ярух алейхим бисархалахум яатихим дейт. Мындайча айтканда, бир кой багып жүргөн жөнөкөй эле адам, балки ушуларда бир ичкенге суу бар бекен, талаада чаңкап калдым деп барган болсо дейт, эми ал муктаждыктан барып атат да. Муктаждыктан барып атса, алар айтат экен: сен эртең келчи, эртең берели, бүгүн жок эле дейт экен. Болгону бул жердеги алардын максаты ошол муктаж адамга эч нерсе бербегенди каалашты дейт да. Эртең кел деп коюшту дейт. Бирок ниеттеринде берүү эмес эле дейт. Бирок ошол түнү алар түнөйт. Ошол тооду Аллах субханаху ва таала ошолордун үстүнө жаап салат дейт да. Кыйраганы кыйрап өлүп калды, өлбөгөндөрүнү Аллах субханаху ва таала чочко жана маймылдарга айлантып салды дейт. Бул айлантып салды дегенде алымдардын дагы бул жерде сөзү бар. Бул аятта да келет, ушул жерде да келип атат. Алардын чындыгында эле ошондой түскө айландырды дегендер бар. Бирок алардын ошол адамдардын жан дүйнөсү, алардын ойлонуусу, алардын пикирлери ошол чочкон менен маймылдыкына окшоп калды деп айтат да. Ошондой дагы тафсирлер бар. Демек, бул нерсе дагы адамды мына ушундай арак, бул зыналык, ушундай жаман нерселерге адамдарды алып барат экен. Пайгамбарыбыз айтат, бул хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат: "Ман зана ва шарибал хабра" дейт. Ким зына кылса, ойноштук кылса, арак ичкен болсо, Аллаху субханаху ва таала ошол арак ичкен учурда, зына кылган учурда ал адамдан ыйманын алып коет дейт да. Яни кама яхлаул инсанул камиса мин ра'сиhi. Адам кийимини чечип койгон сыяктуу ыйманын алып коет дейт. Ошол учурда ыйманы жок болгон болот. Демек, ошол учурда өлүп калган болсо, демек ал адам ыймансыз бул дүйнөдөн өтүп кетти болуп эсептелинет. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айтат, ким арак ичкен болсо, анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт дейт. Намазын кабыл болбосо, дуган кабыл болбосо, бул чындыгында өтө бир бактысыздык да. Чындыгында аракты ичип алып туруп, бир баягы бактысыз болгондор толтура да. Эч кимдин бир маселесин чечип койбойт, же бир жардам да берип койбойт. Убактынча бир мас болот, бирок анын зыянын түбөлүккө тарта берет. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир" дейт. Бул пайгамбар аябай көңүл бургула деп айтып атат да. Ким кыяматка ишенсе, Алла Тааланын жалгыздыгына ишенсе, арак коюлган столдо, дасторкондо отурбасын дейт. Бул пайгамбарыбыздын насааты. Демек, ал жерде береке болбойт, кут болбойт, арам нерсе коюлуп атат. Менин үммөтүмдөн болгон бир адам арак ичип бул дүйнөдөн өткөн болсо, анда ал бейиштин жакшы бир суусундугунан такыр ичпейт дейт да пайгамбарыбыз. Мына ошондуктан баягы Абу Дарда деген пайгамбарыбыздын сахабасы айтат: "Аусони халили", менин эң жакшы көргөн пайгамбарым дейт. Мындай деп айтты дейт: "Ла тапшарабул хамра фа иннаха мифтаху кулли шаррин". Пайгамбар насихат экен. Сен эч качан арак ичпегин, анткени арак бардык жамандыктын ачкычы дейт экен да. Жамандыктын бардыгы мына ошол жерден башталат дейт. Ошол баягы шайтан азгырат, адамдын нафсы азгырат, анан ыйманы бекем болбосо, анан мына ошол нерсени ичип алат экен. Бул ичкенден кийин бул жамандыктын баары мына ошол жерден башталат дейт. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларына мына ушул арак арам болду деген аят түшкөндө дейт бул жерде.
Анас радиаллаху анху айтат да, ушул аят түшкөндө биз токтотуп калдык дейт. Мисалы исламдын башында бул баягы тыйылган эмес да, кийин анан бир этаптар менен өтүп туруп анан тыйылат да. Оны ошондо айтат, биз тыйылып калдык дейт. Биз үйдө отурат элек дейт. Ошондо бир киши жарыя кылып жүрөт дейт. Пайгамбарыбыздын буйругу менен дейт. Анан ошол жерде биз чай ичип, чай куюп, ошо жаман суңсуундуктарды куюп отурганбыз дейт. Анан ушул аят түштү, жарыя келди дегенде, аля иннал хамра кад хурримат. Чындыгында, уккула, чындыгында арак арам болду деп жарыя кетти дейт да. Ошондо Абу Талха айтат, чыгып дейт, не кылдык дейт, ошол арактарды төктүк дейт да, жолдорго төгүп салдык дейт. Анан ошол Мадинанын көчөлөрүндө багы арыктан суу аккандай акты дейт да. Ошондой акты дейт. Ошондо бул сахабалар дагы ошол аябай баягы пайгамбарыбыздын тарбиясын алгандыктан аяттарга, хадистердин чегинде болгондо дайыма айтылганда ошол учурда аткарган. Биз дагы мына ошолордун үлгүсүн алып, чындыгында эми жашоодо бул нерсе бар болот экен, бирок Алла Таала арам нерселерди бизге эсептеп берген, айтылынган адал нерселер чындыгында арам нерседен көп. Мына ошол нерселерди билип, биз мына ошол нерселерден колдон келишинче эмне кылышыбыз керек, сактанышыбыз керек. Усман радиаллаху анхунда айткан сөзү бар экен, иштанибул хамра фа иннаха уммул хабаис деп. Арактан сактангыла, анткени бардык жамандыктын энеси же башаты мына ошол аракта деп айтылат экен. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында бул арак жөнүндө аяттар, ачык айтылган хадистер бар. Биз колдон келишинче мына ошол аят, хадистерге амал кылалы. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызды мына ошондой арам нерселерден сактангандардан кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадисинде келет: "Ман мата мудминан лил хамри, мата кал абидил лат вал узза" дейт. Ким арак ичип, ошого берилип өткөн болсо, мына буттарга, айкелдерге сыйынган менен эле барабар болуп калат дейт. Ошондуктан бул нерсе дагы чындыгында адамдын чыныгы жашоосунда эң бир бактысыз убакыттардын бири деп эсептелип калат. Биз чындыгында Куранга эле амал кылсак, пайгамбардын сүннөтүнө эле бекем болсок, мына ошол нерселерден дайыма алыс болобуз. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ошондой жаман нерседен баардыгыбызды сактаган болсун. Ким эми ушундай ичип жүргөн болсо, Алла Таала барына хидаят берсин. Ошол арактарынан арылып, адалга жанашып, жакшы жашап калышсын деп айталы, дуа тилек кылалы. Алла Таала баарыбызга туура жолду көрсөтүп, туура жолдо жүрүүнү насип кылсын. Туура эмес нерселерди билдирип, туюндуруп, ал нерседен алыс болгонду Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбыздын тилеген, ойлогон максаттарыбызга жеткирсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.